Бактылуу болуунун бир эле сырын айтайын. Бактылуу болгуңуз келсе, бирөөнүн жашоосуна кожоюн болбоңуз, бирөөнүн жашоосун сөз кылбаңыз. Башка бирөөнүн жашоосунан чыгып өз жашооңузга кириңиз. Эгерде сиз башка бирөөнүн жашоосун сөз кылып, жумушка берилип кетсеңиз, анда сиз өзүңүздүн ордуңузда жоксуз. Өзүнүн ордунда жок адам ал бактылуу боло албайт. Мисалы мындай. Сиздин бир 5 таанышыңыз бар да. Бирөөсү кыйналып атат, балдары кыйналды, карыз болду, ажырашты, сыналды да айтор. Сиз тыңсыз, могу адамдар тың да. Могу сиз кечке моларга муну сөз кылып отурасыз. Бул сыналып атат, кыйналып атат, Алланын берген сыноосунан чыга албай атат да. Сиз моларга айтып атасыз, баланча ушундай, баланча дегенде, мунун жашоосу сиздин мээңизде кетип атат. Сиздин мээңиз ушунукундай жашоону тарта берет. Сиздин балдарыңыз да өзүңүздө ушунун жашоосунун бир учкуну, даже мунукунан да көп, мындай бир 2 эсе болуп бир кайталанышы мүмкүн да. Ошон үчүн тилге фильтр коюп, кыса турган жерде кысып, сиз өзүңүздүн жашооңузду ойлой бериңиз. Сиз Кудай эмессиз. Бирөөнүн жашоосун биз каалагандай өзгөртө албайбыз. Ал өзү катасын түшүнүп, чыйра алат. Негизи адам катасын түшүнбөсө, аны кыйналып түшүнөт деген нерсе бар. Бизге сөзсүз бир сыноо болуп, же кыйналып түшүнүүбүз керекпи?